Күндүн маанилүү жана соңку кабарлары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда Нуржанат Жакшылыков. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Ааландын алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракеси белгиленет. Калк саламаттыгына көрүлгөн камкордуктар. Мектептер окуу китептери менен толукталууда. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 78-ci сессиясынын алкагында Иран Ислам Республикасынын президенти Сейед Эбрахим Раиси менен жолугушту. Президенттин басмасөз кызматынан кабарлашкандай, өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыктын саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү артыкчылыктуу багыттарын талкуулашты. Ирандын президенти Сейед Эбрахим Раиси эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн эки өлкөнүн жакшы мүмкүнчүлүктөрү жана жогорку потенциалы бар экендигин белгиледи. Товар жүгүртүүнүн учурдагы көлөмү жөнүндө айтып жатып, Сейед Эбрахим Раиси анын деңгээлинин төмөндүгүн белгилеп, буга байланыштуу аны көбөйтүү үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоону сунуштады. Бул контекстте ал эки тараптуу Биргелешкен Өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бардык деңгээлдеги туруктуу саясий диалогту жана өз ара аракеттенүүнү улантууга жана өз ара кызыкчылык туудурган чөйрөлөрдө Кыргыз-Иран кызматташтыгын мындан ары да бекемдөөгө даярдыгын билдирди. Мамлекет башчысы Иран президентинин өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү тууралуу демилгесин колдоп, инвестициялык өз ара аракеттенүүгө да өзгөчө маани берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чегарасындагы атышуу учурунда жаракат алган чегарачы Дастан Шарипов менен жолукту. Жолугушууда Камчыбек Ташиев Дастан Шариповго Бишкек шаарынан 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Мындан сырткары ал согуш аракеттерде эрдикти көрсөткөн уулду тарбиялап өстүргөн Дастан Шариповдун ата-энесине терең ыраазычылык билдирип, чегарачынын эрдиги өсүп келе жаткан жаш муундарга үлгү экендигин белгиледи. Ошондой эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Кыргыз-Тажик чегарасындагы согуштук аракеттерге катышкан баатырлардын эмгегин мамлекет эч качан унутпай турганын кошумчалады. Белгилей кетсек, 2022 жылдын 16 сентябрында мамлекеттик чегаранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги атышуу учурунда Дастан Шарипов минометтун жарылуусунан улам оң бутунан жаракат алган. Эгерде буудайдын чыныгы тартыштыгы менен байланыштуу экенин байкасак, мамлекеттик материалдык резервтер фонду ун ишканалар үчүн керектүү көлөмдөгү буудай менен камсыздайт. Мамлекеттик материалдык резервте күн карама майы, ун, кумшекер сыяктуу керектүү азык-түлүктөр жетиштүү көлөмдө бар. Биз эң аз дегенде 5 ай бою өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздай алабыз, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө республикага контрабандалык продукцияны, анын ичинде унду ташып келүү маселелери талкууланды. Жергиликтүү жаңылыктардан. Калк саламаттыгына камкордук. Талас райондук өнүктүрүү фондусунан 7,5 миллион сом каражат бөлүнүп, райондук ооруканага рентген аппараты сатылып алынды. Оорукана үчүн заманбап аппараттын келиши менен бейтаптардын дартын аныктап, кам көрүүгө зоробөлгө болот. Сөз кабарчыбызда. Азирет Кемелбеков бүгүн айдоочулук күбөлүк алуу үчүн медициналык кароодон өтүп жатат. Ошо айдоочулук күбөлүк алганга ушу бияктан справка керек экен. Ден соолуктарды бүт немеден өтүш керек экен. Ошо текшерилейин деп келгем. Буга чейин эми рентген аппарат жок, таласка барчык текшерилгенге. Азыр өстүн көбөй айылына ушундай аппарат келип жакшы болуп калыптыр. Өтө ыңгайлуу, өскө дагы. Бул рентген аппараты жокто район тургундары облустук ооруканага кайрылышкан. Эми заманбап аппарат келгени мындагы жашоочуларга жана ак халатчандарга бир кыйла жеңил болду. Бул аппараттын бизге жакшылыгы бул ушунчалык бат, мурдагыдай эмес, пленканы баягы мурда тартып, кайра пленканы чыгарып, ал проявить этип, проявкага салып, ооракерчилиги көбүрөөк болчу. Муну тартып туруп эле сразу эле ошол замат эмесин алганга мүмкүнчүлүгү бар да, заключениясын алганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Альянс Алтын компаниясынын каржылык колдоосу аркылуу уюшулган Талас райондук өнүктүрүү фондусу тарабынан 2 жылдан бери калк саламаттыгына кам көрүү үчүн керектүү медициналык жабдуулар алынууда. Алсак, УЗИ аппаратын 1 жыл мурда Карагойчу Токтогулов аттындагы ооруканага жардам иретинде алып берсе, бул жолу райондук ооруканага 7,5 миллион сомго рентген аппараты сатылып алынды. Бул бир топ эми акыркы үлгүдөгү жабдуу экен, саламаттык сактоо тармагында ушул элибизге бир топ кызмат кылат деген ойдобуз. Жеңилдетилген шартта сөзсүз түрдө. Мындай аппарат биздин областта биринчилерден болуп келип атат. Буга чейин дагы УЗИ аппаратын алып бергенбиз, баягы тиш дарылоочу аппараттарын алып бергенбиз. Медициналык жабдуулар жаңыртылып жатканы менен райондо тиешелүү дарыгерлердин жетишсиздиги башкы көйгөй. Анткени учурда Талас району боюнча 60 дарыгер элдин саламаттыгы үчүн эмгектениш керек болсо, учурда 32 дарыгер жетишсиз. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. Кыргызстанда быйыл экинчи рет 11 жаштагы өспүрүм кыздар папиллома вирусуна каршы эмдөөдөн өтүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги эмдөө жатын моюнчасынын рагына кабылууну алдын ала турганын билдирди. Учурда Талас шаарындагы мектептерде эмдөө жүргүзүлүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Өлкөдө папиллома вирусуна каршы эмдөө алгач 2022 жылдын ноябрь айында башталган. Анда 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздар эмдөөдөн өтүшкөн. Бул ирет 11 жаштагы кыздарга гана салынууда. Эмне себептен бул биздин бүгүнкү күндө 11-12 жаштагы кыздарга жасап жатканыбыз? Негизинен бул вакцина 9 жаштан баштап жасалат башка мамлекеттерде. Биздин мамлекетибизде улуттук календарга 11-12 жаштагы кыздарга деп киргизилгендигине байланыштуу биз бүгүн 2012 жылы төрөлгөн кыздарга жасап жатабыз. Адистер папиллома вирусу жыныстык жол менен жугуп, бара-бара жатын моюнчасынын рагына айланып кетиши ыктымал экенин айтып келишет. Мындан улам вакциналуу илдеттен коргонуунун эң эле натыйжалуу жолу катары каралган. Жогорку жаштагы айымдарга жасоого биздин республикабызда вакцинанын саны жетишсиз. Ошондой эле биз пландуу түрдө жасап аткандан кийин биз башка курактагы адамдарга да жасай албайбыз. Дарыгер катары кеңешим бул 18 жаштан жогорку айымдар эгерде жылына бир жолу акушер-гинеколог врачына көрүнүү менен кольпоскоптон өтүп, ошондой эле атайын цитология анализдери бар. Бул рак ооруларынын биринчи белгилерин көрсөтүүчү анализдер. Мына ошол анализдерден өтүп турууну сунуштайт элем. Учурда Талас шаарындагы жашы 11 жашка жеткен кыздарды папиллома вирусуна каршы эмдөө мектептерде жүргүзүлүүдө. Бүгүн эмдөө Талас шаарындагы номер 1 мектепте башталды. Расмий маалыматка караганда өлкөдө жыл сайын жатын моюнчасынын рагынан 600гө жакын аял каза болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин эсебинде бул илдетке 15 жаштан 45 жашка чейинки кыз келиндер чалдыгууда. Кыргызстандын улуттук календарына ылайык балдар жана чоңдор оор илдеттердин 13 түрүнө каршы вакцина алып, ден соолугун коргоо кепилдигине ээ боло алат. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Таластагы мектептерге 7-8 класстардын физика жана химия сабактары боюнча окуу китептери келди. Китептер орус тилдүү гана мектептерге арналган. Облус боюнча жалпы 1735 китеп бөлүнгөн. Ал эми жакынкы күндөрү дагы жаңы китептер келүүсү күтүлүп жатат. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Талас шаарындагы Раиса Рысакова атындагы номер 2 орто мектебинде 2000ден ашык окуучу билим алат. Аталган мектепте окуу китептеринин тартыштыгы өтө курч. Айрым учурда 40 окуучуга 4 же 5 гана китеп туура келет. Мындан улам Билим берүү жана илим министрлиги орус тилдүү мектептердин китепке болгон муктаждыктарын жеңилдетүү максатында 7-8 класстардын физика жана химия китептерин жөнөттү. Наталья Никритова химия сабагынын мугалими. Балдар үчүн китептердин жетишсиздиги билим берүүгө бир топ эле тоскоолдук жаратып келгенин айтат. Деген менен жаңы китептер бир аз да болсо жеңилдик берет деп ишенет. Хочу сказать большое спасибо за новые учебники. Бул жаңы келген 7-8 класстар үчүн берилип жаткан китептер үчүн ыраазычылык билдирем. Жаңы китептер бизге 8 класстарга жетишпей келген. Ушундай эле жаңы китептер 10-11 класстарга дагы келсе и для старших классов 10-11. Орус тилдүү мектептерге арналган физика жана химия китептери кыргыз авторлору Эсенбек Мамбетокунов жана Мирза Ибраимова тарабынан даярдалган. Китеп практически жок болчу. Мына бүгүн сүйүнүчтүү кабар, химиядан
Бизде 200 бала окусак 100 китеп алдык. Физика 7 класстан 140 окуучу окуса 70 китеп алдык да. Бул да жакшы кабар. Авторлорго рахмат, Министерство образованияга чоң рахмат. Эми жылыш башталды. Китептер Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин колдоосу менен Учкун басмаканасында даярдалды. Жаңы китептер Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнөн орус тилдүү мектептерге таратылууда. Жалпысынан 740 китеп келип түштү. Талас шаарына жана айтып аткан райондун 1 мектебине, Талас шаарынын 3 мектебине жалпысынан 740 китеп келип түштү. Бул китептерден тышкары дагы ушул эле китеп окуучуларга таркатылат. Ал эми ушул предмет боюнча берген сабактын мугалимдерине дагы усулдук колдонмолор да кошо келди. 7-8 класстардын физика жана химия китептери облустун бардык мектептерине жеткирилет. Талас облусуна жалпы 1735 китеп келген. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас шаары. Заманыбыздын залкары Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракеси белгиленет. Буга байланыштуу өрөөнүбүздө даярдык иштери башталды. Асак ааламдын алпы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын даңазалоо максатында түрдүү кароо сынактар уюштурулуп, мыктылары аныкталууда. Андан тышкары 30 сентябрда Улуттук Манас Ордо комплексинде президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы, саясий мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматовдун 120 жылдыгы белгиленет. Ал арада Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн Шекер айылынын тургундары жердешинин чыгармаларын сахналаштырып, эскеришүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Шаршембиби Алчекенов Шекер элдик театрында эмгектенет. 40 жылдык элдик театрдагы жолунда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында башкы каармандардын ролун ийини жеткире аткарып келет. Бул ирет жазуучунун Ак кеме повестиндеги тайнинин ролун аткарууга сахна артында даярдык көрүүдө. Иште болгон өнөр чыгыш керек да. Тиги дүйнөгө кетип калсак деле ишибизге кетпей жаштарга калса экен, ушу улам кийинки жаштар бир өрнөк алып калсын деген ниетимен ушул жердеги апалар иштеп жүрөбүз. Чыңгыз Атабовдун каармандардын ролун аткарганга аракет кылып, ошолордун ичинде мен өзүм Ак кемедеги тайненин ролун аткарам. Өзүбүз тиктиребиз, анан кийин элден чогултабыз. Баягы илгерки кийген кийимдерди мына көрүп турасыздар. Баягы немен атанын ролун аткаргандагы элдик театрда азыр данный время иштеп аткан Алтоо элес. 40 жылдык тарыхы бар Шекер элдик театры учурда Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине даярдык көрүп, жазуучунун чыгармаларын сахналаштырууда. Жазуучунун чыгармаларын даңазалаган бул каармандар Чыңгыз Айтматовго арнаган ырларын окуп, дүйнөлүк адабияттын алпы Айтматовдун зор эмгегин таанытып келишет. Чыңгыз Атабовдун чыгармаларын бүгүнкү күндө дайындап, ошого 95 жылдыгына карата буюрса дайындалып атабыз. Ошо жалпы айылдын элине сырттан келген конокторго буюрса коюп берсек деп атабыз да. Чыгармаларынан тышкары эми ар кандай улуттук оюндар, каада салттар, кол өнөрчү апаларыбыздын эмгектери көрсөтүп берсек деп атабыз да. Шекер элдик театрында Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сахналаштырылып, эмгек акыга байланбаган элеттик таланттар жердеши Залкардын чыгармаларын өзүн кийинки муунга таанытуу, даңазалоо максатында жигердүү иштеп келишет. Алар үчүн Чыңгыз Айтматовдун каармандарын аткаруу чоң сыймык. Шекер элдик театры негизи 1961 жылы түптөлгөн. Ошодон бери үзүлбөй мынакей ушулга чейин келе жатабыз. Биздин аксакалдар бар, Качкынбай аке, Сүйтбек аке деген. Ошолор ушулга чейин алып келди бизге. Анан бизге өткүзүп берди, биз картайдык. Будайын силер алып кеткиле деп. Алар ошодон бери бир тыйын албай, айлыгы жок эле элдин кызматында иштеп келе жатканда. Biz özümüz mınday köz aldığımız gelestet olup mınday beri mınday kılak, terin tigindey kılak dep özümüz köz aldığımız gelestet olup elge koyup bergen hareket kılıp жатабыз да. Бирок элдин купулуна толуп атабыз. Залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Ак кемесинде мен Момунчалдын ролун аткарам. Анан бул бетме-бетте Ысмайылдын ролун биринчиден аткардым. 1994-жылы Токмоктогу Маданият республикалык техникум бүтүргөм. Актер бөлүмүндө 1 жыл окуп, хор дирижер бөлүмүн окуп аяктагам. Ошондон бери ушундай иш-чараларда
кызмат кылып жүрөбүз. Жакшы кабыл алышат элдер, Кудай буйрса. Дагы үмүттөр бар, оңдойбуз ролдорду, жаңыртабыз деген. Дүйнөнүн калеминин багындырган Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракеси белгиленет. Учурда Талас облусу боюнча даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Алсак жаш муундардын арасында түрдүү сынактар уюштурулуп, өнөрпөздөр тарабынан чыгармалары сахналаштырылууда. Ал эми 30-сентябрда Улуттук Манас Ордо комплексинде облустук маданий иш-чаралардын коштоосунда расмий салтанат өткөрүлөт. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Долдурбек уулу, Айтматов району. Капар Медетбеков атындагы музыкалуу драма театры өзгөрүүчүлөрүн чакырат. 18 сентябрдан тарта 16 театралдык сезондун ачылышынын алкагында театр күйөрмандарына Семетейчи Сейдана, Күйөө Сатам, Текшерүүчү Өмүр Гүлү спектакльдери тартууланат. Бул күндөрү Талас облусунун тургундары, театр сүйүүчүлөрү Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалуу драма театрына келип, руханий азык алып, эс алып сахна чеберлеринин өнөрлөрүнө күбө болуп кетсе болот. Жылдага караганда биз быйыл театралдык сезонду эрте баштадык. Жылда октябрь-ноябрь айларында аччу элек, эми быйыл атайын министрликтин тапшырмасы менен атайын белгилеген убакытта сентябрь айында бүгүн 18-де ачып отурабыз. Бизде ушул атайын министрликтин тапшырмасы болду. Бардык Кыргыз Республикасындагы маданий мекемелерге атайын тапшырма болду. Гастролдук иш-чараларды өткөрүү боюнча биздин театр буюрса 2 октябрдан 12 октябрга чейин Жалал Абад областында, Токтогул районунда, ошондой эле Кара Көл шаарында, Аксы жергесинде, Алабука районунда, Чаткала районунда жана ошондой эле областтын борбору болгон Жалал Абад шаарында өздөрүнүн гастролдук иш сапарын Айтматовдун 95 жылдык юбилейине жана театрыбыздын 15 жылдык юбилейине арналган 2 спектакльди алып барып жатабыз. Колпоч Баатырдын 320 жылдыгына карата Таласта маданий иш-чаралар өткөрүлүп, анын соңунда улуттук оюндар менен коштолду. Колпоч Баатырдын урпактары ат чабыш оюна 300 000 сом, көкбөргө 300 000 сом жана улуттук күрөшкө 200 000 сом байге чегеришкен. Атайын ушу мааракеге арналган ат оюндары, анын ичинде улак тартыш, ат чабыш дегендей бардык иш-чаралар тийиштүү деңгээлде баягы кызмат адамдары менен бардыгына дайындалган, бардык укук органдары бардыгын көзөмөлгө алып атышат бардыгы. Бардык коопсуздук маселелери каралган. Райкан Алканов атында Талас облустук ат майданына улуттук оюндардын күйөрмандары чогулуп, ат чабыш жана көкбөр оюндарына күбө болушту. Ат оюндары салт катары тай чабыш менен башталып, 15 тайдын арасынан Көксай айылынын тургуну Эрлан Раманкуловдун Карагашка тайы алдыга озуп келди. Ал эми 4 тайлампага чабылган кунандардын арасынан дагы эле Эрлан Раманкуловдун Байбулак деген кунаны баш байгени утуп алды. Өткөн Курман айтып урматына болгон байгеде биринчи байгеси болчу ошол жерде да биринчи келген. Эми Кудай буйрса бүгүн ушул Колпоч атабыздын 320 жылдык мааракесинде дагы бүгүн топ жаш биринчи келди. Кунан да биринчи болду. Кунан дагы Россиядан келген. Кудай буйрса ушул эле жерде 8 октябрда боло турган байгеге даярдап атабыз. Аламан байгеге 14 аргамак катталып 8 айлампага чабылды. Колпоч Баатырдын 320 жылдыгына Бишкек шаарынан жана Чүй, Нарын, Жалал Абад, Талас облустарынан аргамактар чабылды. Жыйынтыгында Бишкек шаарынын тургуну Камчыбек Узакбаевдин тору аргамагы алдыга чыгып, баш байгеге татыктуу болду. Бүгүнкү Колпоч атанын жылдыгында биринчи орунду алдык. Ошого сүйүнүп отурабыз. Иштеп чаптык, кунан да чапкан жокпуз. Былтыр 3 жашында кочевник отборду утканбыз. Элдик чабышта өзүбүз жакебиз жаңы үйрөнүп аткан, анда 6 болуп койгон. Айдарбай Тестин тоюнда 5 болуп койгон. Ошо менен бир жаңы чабып атабыз. Ошол жерде ат чабыш оюндарына атайын Бишкектен, Колпоч атабыздан болобуз, Бишкектен ушул атыбызды алып келгенбиз. Өзүбүздүн тойда байге чабып. Атыбыз Аламан байгеде 2-чи орун болду. Агембек деген ат. Атасы Рамзес, энеси Барчын, 3 жаш.
кышты. Буга чейин жыйынтыктар бул бюджеттин эсеби менен таластын мыкты кунаны деген наамдалган. Жол жайга чыккан, автомашина уткан, Казакка барып чабылып келатып, Казактан 3-чү болуп келдик 30 километрде. Улуттук күрөшкө Кыргызстандын бардык облустарынан жана Казакстандан балбандар келишкен. Күрөш 3 салмак боюнча өттү. Командалык эсеп боюнча 1-чи орунда Талас облусунун балбандары, 2-чи орунду Бишкек шаарынын балбандары жана 3-чү орунду Тараш шаарынын балбандары ээлешти. Колпаш атанын 320 жылдык тоюна келдик. Енді палуандарымыз қазір 3 салмақ бойынша белдеседі. 65, 75, 75-тен жоғары. Енді палуандарымызға сәттілік, мықты палуан жеңіске жете берсін. Енді өзіміз бірінші рет қырғыз күрес күресіп атқан жоқпыз осы жерде. Манастың 1000 жылдығында да өзім күрескем, қырғыз чемпионатында да күресіп осы жерде жүлделі орын алғанбыз. Енді Алла қаласа, енді балдарымызда осындай жүлделі орын алады деген ойдамыз. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан көкбөрү оюнда 5 тандалан мыкты командалар келип, көрөрмандарга кызыктуу оюн тартуулашты. Финалга Бакай-Ата жана Колпоч-Ата командалар чыгып, Колпоч-Ата командасы кыл чайнашып беттештин соңунда Бакай-Ата командасын 2-0 эсебинде утуп, 150 000 сом баш байгени утуп алышты. Birinci orun komandanın çempiyonu Kolpaçata'nın urfakları 150 000 som. Орозбек Бешебаев, Дина Ахматова, Талас облусу. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда барай тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.